Президенттин жогорку кеңеште мындай кезек-кезеги менен элге кайрылып турганы бул мыйзам челемдүү, бул конституциялык норма. Анан президенттин бүгүнкү кайрылуусу өзүңөргө белгилүү болгондой акыркы убактарда ар кандай ой пикирлер, ар кандай ичкүптүүлөр, нааразычылыгын айткан, жалгыз эле ушул президентке оодара салган бир күчтөр болгондо дагы саясий күчтөр салмактуу ошолордун ой пикирлери аябай көбөйүп кетти. Анан өзүңөр билесиңер, мына биздин дагы бир жараныбыз кадимки эле экөөбүздөй эле болгон Кыргызстандын эле бир жараны мурун ата мекенине өзүнүн тууган жерине келип кетип эле өлкөдөн чыгып кирип эле жүргөн бир жараныбыз эле акыркы убактарда мен кетип атам, мен тигинтип атам, биз аны тосуп алабыз деген эле бир ачык кыйкырыктар көп болуп атат. Ал анан кийин жакында мына өзүңөр билесиңер, мына кыш аяктап жазгы жумуштар башталаар алды. Андан дагы өкмөттүн жакында жогорку кеңештин астында отчет угулат. Ошол нерселердин баардыгын мындай чогултуп туруп, айрыкча акыркы мына эки чоң эскерүү күнүндөгү ой пикирлерден кийин президент ушундай ойго келген окшойт. Бүгүн кайрылуу жасады. Мен башынан аягына угуп турдум. Ошондо президент мени ынандыра турган бир 2-3 нерсени айтып кетти да. Президент мынтип айтты: мен мамлекет башчысына аттанып атып, эл менен жолугушуп, элдин астына барып убада берип атканда, бир топтун же болбосо бир таасирдүү күчтүн, же болбосо бир таасирдүү адамдын тапшырмасын аткарам деген эмесмин. Мен элге бергем убада. Ошон үчүн мен элдин астында гана милдеттүүмүн деп айтты. Муну менен мен эмнени айткым келет? Эч кимге жашыруун эмес, экс-президент менен азыркы президенттин ортосундагы тиреш. Экс-президенттин акыркы мезгилдердеги ар бир ыгы келеби, келбейби, бир трибуна тийген, же болбосо бир адам көрүнсө деле арманын айтып эле, эл актап эле ушул кишиге күнөөнү коюп атканына бул түшүнгөн адамга, эгерде экс-президент түшүнсө, абдан чоң болгондо да салмактуу өз деңгээлиндеги жооп болду. Эл дагы муну туура түшүнүш керек. Анан дагы бир нерсеси айтты, мындай деп айтты: коррупция менен мен элдин астында убада бергем, коррупция менен мен чоң кичинесине, статусуна карабай күнөөлүүлөр менен аеосуз күрөшөм. Мыйзам алдында баары бирдей жооп берет деп. Мына өзүңөр билесиңер, чуулгандуу бул кылымдын коррупциясы деп аталган ТЭЦ-тин тегерегиндеги болуп аткан кылмыш ишке элдердин баардыгы мындай күмөн саноо менен карап турушкандай. Элдин арасында болгондо баягы мурунку депутат катары, саясатта көп жыл жүргөн катары менден деле сурашчу, ушул иш аягына чыгабы? Анткени эл деле азыр мындай түшүнүп калды, акты караны саясат түшүнүп калды. Соттор, бизди билесиңер да, бизде соттор заказной экенин, соттор заказ аткарганын буга чейинки баягы сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет болуп, сотторго ишенбей калганын айтып атат. Жаманбы, жакшыбы, ошол азыркы камалып турган чиновниктердин кураган сот системасы иштеп атат азыр деле. Ушунун эмесинде кандай болот? Президентке бир күч келип калбайт бекенби? Президент ушул коррупция менен күрөшүн аягына чейин чыгара алат бекен, чыгарса экен деген тилектерин айтып аткан. Ошого бүгүн президент жообун айтты. Ошол эле мезгилде президент өзүнүн конституциялык укугу болгон, президент ички тышкы саясатты бүт бойдон президенттин милдети, президент көзөмөлгө алат. Ошол жаатында тышкы саясат боюнча өзүнчө сөз кылабыз, ички стабилдүүлүк боюнча бүгүн айтты. Ультиматум менен эч нерсе чечилбейт. Башкача айтканда кыргызчасына доомат койбогула. Доомат менен же болбосо айттырып жанагындай пиар менен эч нерсе чечилбейт. Күнөөң барбы? Мыйзам алдында келип жооп бер. Күнөөң жокпу? Элди удургутпай, тынч келип жашооңду өткөз деп. Ал мына бир айдан бери, акыркы мына 2 жумадан бери ар кимден айттырып аткан, киши койдуруп аткан биздин ошол бир атолубуз, чоң бизнестин битин сыккан, саясатка дагы жаш келип аралашкан, саясатты да түшүнүп калган
Ал бүгүн келем деп атабы, эртең келем деп атабы, белет алдым деп кыйкырып атыптыр. Ошол жигитибизге абдан жакшы мындай эскертүү, маданияттуу түрдө эскертүү болду. Анан ошол эле мезгилде өкмөттүн ишин, экономикалык буга чейинки болуп аткан экономикалык кыйынчылыктарды, анын ичинде социалдык блокко дагы токтолуп кетти. Айрыкча жанагы жөлөк пул алгандар боюнча, жөлөк пулдун эмесин, размерин кайра карап чыгуу деген ушул дагы мага абдан жакты. Анан кийин жана кароосуз калган того томолой жетим балдардын тагдыры мындан кийинки, эми ал деле биздин келечегибизди, ошолор жөнүндө бир топ сөздөрдү айтты. Анан кийин ички тышкы саясат боюнча токтолуп кетти. Эми тышкы саясат боюнча айта турган болсок, өзүңөр билесиңер, конституцияда тышкы саясат, тышкы мамилелер бул президентке жүктөлгөн. Бул конституциялык укук. Ошол жаатынан алып караганда президент тышкы саясатты жөнгө сала алды. Өзүңөр билесиңер, бизге тышкы Европа мамлекеттерин же болбосо чоң Россия стратегиялык өнөктөш Россия мамлекетин албаганда да коңшу мамлекеттер менен биздин эмебиз аябай начар болуп калган. Баягы ачык эле айтыш керек, экс-президент кетеринде эмне бале болду, же кетип атканына ичи күйдүбү, же болбосо менден кийинки келген президент кандай болот экен, ошого бир сюрприз таштап кетейин дедиби. Элдин баары менен эле, мындай жалпак тил менен айтканда, элдин баары менен урушуп кеткен, туурабы? 100 келишкис болуп урушуп кеткен. Ошол жаатынан алып караганда биздин тышкы саясатыбыз азыр абдан жакшы жолго коюлуп калды. Мына түрк мамлекети менен Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен мына чек ара боюнча кичине ызы чуу болуп атабыз, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул чек арадагы өзүңөр көрдүңөр, ар бир келген кызматкер эле өзүнүн 5 күндүк кызматы үчүн ар кандай нерселерге кол коюла берген экен. Мына чек ара маселесинде да сүйлөшүү жүрүп атат. Мына өнөктөш, биз 70 жыл бир казанда, бир кемеде жүргөн Россия мамлекети менен дагы мамилелерибиз уже жакшырганын жөнөкөй карапайым адамга деле белгилүү болуп калды. Анткени мына Путиндин кызматтык официалдуу визити Кыргызстанга биринчи жолу болуптур. Буга чейин жанагы Шоско же болбосо жана Евразэс немелерине эле келген болбосо. Абдан чоң айрым гана келишимдер эмес, пакет документке кол коюлду. Ошонун ичинде өзүңөр билесиңер, 1,5 миллиардка жакын бир акча каражатынан жардам беребиз деди. Бул деле чоң эме. Анан менин айтарым дагы бир нерсе, шайлоо жөнүндө токтолуп кетти. Эмдиги жылы жогорку кеңешке шайлоо болот. Шайлоо мыйзамдарын ретке келтирип, шайлоо списогун дыкат карап, шайлоо комиссиясынын чечими менен макул болгондой болуш керек деген бир жакшы ойду айтты да. Өзүң билесиң да, эми тизме кандай болот. Мен ошол жерден айтып калдым, мен мындай түшүндүм. Жесткий баягы список, жаңы түзүлгөн тизме ошол шайлоонун съезде бекитилип, анан борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен тизме аягына чейин сакталыш керек деген түшүнүктү түшүндүм. Ким кандай түшүндү билбейм. Лидерлерге да абдан кайрылуу жасап кетти. Эми бул өз убагында болгон кайрылуу. Мен дагы бир жолу айтат элем, акыркы убактарда мына эл арасында деле айтылып калган, теги экс-президент ой келди эле, оозуна келген, кирген чыкканын билбей эле күнөөнү коюп атты, оозго ала турган сөздөр менен дагы, албай турган дагы сөздөр менен. Анан кийин бул киши бүгүн түшүнгөн кишиге мындай сабырдуу, өтө жогорку кеңештин трибунасына айтылгандай, эми ал деле ыйык трибунада, анан кийин мындай түшүнгөндөй кылып чукуп нар жагына чейин кирип кетпей, бирок абдан салмактуу кайрылуу жасады деп мен бааладым. Эскерүү кечесин экөөнү тең экс-президент өзүнүн менчик форумунда өткөздү, өзүнө ыңгайлуу аянтча түздү, арманын айтканга. Эми бул экөө тең 2 күн тең эскерүү күн. Аксынын азаматтары дагы мына борбордук аянтта атылган 80ден ашык 90го жакын азамат дагы мындан кийин
бизди эскерген күнү Атамбаев арманын айтып ыйласын деп өлгөн жок да. Туурабы? Алардын максаты, алардын эмеси таптакыр башка болчу түшүнгөн кишиге. Эми бир көчөдөгү жөнөкөй бир бирөө арманын айтса бир жөн. 6 жыл бою мамлекетти башкарып отурган адам ошол жерде эки ошол эскерүү күнүнөн пайдаланып, ыйлактап мени сатып кетти деп. Мен айтат элем, Алмаз Шашенович түшүнүш керек, Алмаз Шашеновди саткан жок, Алмаз Шашеновдон качып кетишти. Өзүн, мисалы үчүн түшүнгөн, өзүнүн деңгээлин билген, мындай бир ак караны айырмалаган саясатты, бүгүнкү абалды түшүнгөн адамдын бардыгы оргу баргы эле оюна келген нерсени эле айтып атса, кой деди, мындан качып кетишти. Эми жанында ошо өзүнө окшогон эки гана нерсе менен калды адамдар. Биринчиси мүнөздөрү төп келишкен. Эчтекеге карабай эле бүгүнкү абалды же болбосо башка эмени түшүнбөй эле оозуна келгенди сүйлөй берген мүнөздөрү төп келгендер калды. Экинчиси эми Атамбаевди билесиңер, ал бай киши. Анан акчага мындай кичине байланган материалдык эмеси жарды адамдар ошонун акчасына эметип азыр тегерегине топтонуп атат. Башканын баары качып кетти. Эми улам эле сатып кетти деп эле ыйлактагандан көрө мындай кичине бир көз жүгүртүп койсо болмок да. Ким сатты мени? Каяк жагымдан сатты? Мүмкүн менден качып кеткендер качып аткандыр. Таптакыр эле акыркы убактарда кечөө эле досум да сатты, партиялашым дагы сатты, тигиним дагы сатты, мунум да сатты дейт. Анан кийин бир мындай бир экс-президент катары, бир чоң белдүү партиянын лидери катары, саясатчы катары өзү айткандай, мындай бир насаат айткан, акыл айткан, бир ой пикирин, жүйөлүү бир сунуш чыкпаса, анан чогултуп алган жерден эле жанагынтип эле сүйлөп атса, мисалы үчүн ал кишинин сөзүн мен кайталагым келбейт. Ал сүйлөп атканда кээде мен уялып кетем, биякта туруп эле. Анан кийин өзүн билген кишилер акырын четтеп чыга берди да. Анан эми ошону түшүнүш керек да. Менден булар качып атат, мен ушундан жыйынтык чыгарышым керек дегенин ордуна бир саткын деген сөздү таап алды да. Мен айтат элем бүгүн, бул менин оюм жеке. Атамбаевди сатып кеткенге караганда Атамбаевдер качып кеткен көбүрөөк болуп атат да, качып кетишти болуш керек баары. Саясий куугунтук дегенди мындай бир түшүнүш керек да. Саясий куугунтукка алды деген өмүр бою саясатта жүрүп, бийликке сын айтып, бийликке каршы пикир айтып, бийликтин кемчилдигин кетирип аткан, именно ошо коррупциялык схемаларды ачык айкын айтып, көзгө сайып турган адамды иш козгоп, сен оозуңду жап деп түрмөгө отургузуп койсо, ошондо саясий куугунтук десе болот. Азыр мына ТЭЦ-тин тегерегиндеги камалып аткандар, ошолор бир күн саясатта болду беле? Бир күн кемчилдигин айттыбы? Ошол эле мезгилде макул бүгүн айтып атат. Жанагыл президенттин тышкы иштер боюнча аппаратын жетектеп турган сөз негизги чордон ошол Сапар Исаковдун тегерегинде болот. Сапар Исаков ошол жерде, ошол ТЭЦ-ти модернизациялоо боюнча иш жүрүп атканда, ошондон кийин деле бир жолу бир мындай бир өзүнүн оюн, өзүнүн бир сын пикирин айтты беле ошо ТЭЦ жөнүндө. Тескерисинче ошонун автору өзү болуп атпайбы? Өзү болуп атат. А бүгүн айтып атат, теги жогорку кеңештин комитеттеринен өткөн, жогорку кеңештен өтүп берген да эл аралык договорлор, эл аралык мыйзамдар жогорку кеңештен ратификация болот. Ошондон кийин да күчүнө кирет. А ратификация болгонго чейин иштеп, өкмөт иштеп, ошол эле убакытта турган өкмөт башында тургандар, ошол эле жүйөлүү адистердин бардыгы иштеп чыгып, анан комитетке алып келип, анан кийин деген жогорку кеңештин заседаниясына чыгарат да, жогорку кеңештин заседаниясына чыгарып атканда ТЭЦ-ти модернизациялоо керек болчу. Анткени ТЭЦ эскирип бара жаткан, күчүн, кубаттуулугун жогоруп бараткан эч кимге жашыруун эмес. А биз жогорку кеңеш ошол 5-чакырылыштагы ТЭЦ-ти модернизациялап, элдин кызыкчылыгына, элдин пайдасына иштесин деп ратификация кылып бергенбиз да. Анан кийин сен жарымын чампалап, буга жумшагында жарымын чөнтөгүңө салып ал деп эч ким айткан эмес да. Мен мисалы үчүн каршы болгом. Абдан каршы болгом. Анткени мунун түшүнүксүз болгон, ошол эле мезгилде мунун договорун алып келген эмес. Кантип договорго кол коюп атасыңар? Кандай деп эме кылдыңар деп мен ошону сураганда, мына Жантөрө Жолдошевич мага мондай деп жооп берген. Мына мен стенограмманы көтөрсө деле болот.
аркасын карап туруп бир адиске ошол энергия холдингдин энергетиктердин бирөө договорду бул депутат Мамыровага берип койгулачы, кытайча түшүрөт экен деп. Мен ошондо таң калгам да, апе кокуй дагы эле кытайдан которо элексиңерби? Мына ихиднич деп жооп берген мага, мен орусча айтканда мындай кекээрлөө. Берип койгулачы эмесин деп. Көрсө, ошол бизге ратификация алып келгенде даже договордун кыргызча эмес, орусча варианты жок болчу. Эмне деп кол койгону эмдигичеңдик түшүнүксүз. Азыр чыгып атпайбы? Анан ушундай долбоорду алып келип, мына Кожобек Ырысбаев айтпадыбы, ар бирибизди колу бутубузду кайрып туруп добуш бердирген деп. Колу буту кайрылгандар кайрылып добуш берди. Колу буттарын кайрып сындырып койсо дагы добуш бербегендер добуш берген эмес. Анан кийин бирок ошондо деле депутаттар бир ой менен добуш берди да, эми тияктан алып келип атыптырсыңар, кредит менен алып келип атыптырсыңар. Грант келип атыптыр, анын ичинде 20 миллиондон ашык грант бар болчу. Аны дагы адресин айтты, берге мектеп курулат, терге мектеп курулат деп. Анан ошентип ТЭЦти жаңылайбыз десе, ратификациядан өткөзгөн. Анан эми 600 сомдук кычкачты 6.000 деп сатып алгыла деп эч ким айткан эмес да. Анан бул бир, анан кийин негизи түшүнүп туруп эле, мисалы үчүн, мен мурун ойлочумун да, ушул ТЭЦтиндеги коррупциялык схемага, коррупциялык иштерди ушул убагында Атамбаев байкабай калган ошойт. Атамбаевка билгизбей жасады го деген чын деле ыймандай сырым бар болчу. Акыркы убактардан бери ошол кашаны кошо кайнаткандар, ошону биринчи ооз тийгендердин ичинде Атамбаев бар экен деп мен ишенип калдым. Анткени чок баскандай эле буларды коргоп атат. Сот жүрүп атат. Сабыр кылып кичине туруптур. Эгерде ошо Сапар Исаков, эгерде ошол эле Албек Ибраимовдор ушундай сүттөн ак болсо, сот турат. Сот актап коет. Турабы? А мына өзүңөргө белгилүү болгондой ким каяктан алып атат? Мына бүгүн эле, бүгүнбү кечээ күнү чыкты, ТЭЦтин тегерегиндеги коррупциялык схема боюнча кантип сатылып алынган. 2 эсе, 3 эсе кымбат болсо дагы бир жөн, 10 эсе кымбат. Миллиондогон акчалар кетиптир. Анан кийин элдин эмгегин жеген, элдин казынасына, элдин казанына кол салгандарды сен ушуларды коррупционерсиң деп анан кийин тирешип атпайбы Атамбаев? Атамбаев менен мурунку президент менен азыркы президенттин ортосундагы тирештин келип чыккан себеби эле ушул ТЭЦтин тегерегиндеги чуулган болду. Конечно, ТЭЦтин тегерегиндеги коррупциялык схеманы Сооронбай Жээнбеков ачып койду. Ачыкка чыгарып, ким күнөөлүү болсо жооп берсин деп. А бул Атамбаевдин кыялында буга тийбеш керек экен. Жабылуу аяк жабылуу боюнча калыш керек. Анан кийин улана бериш керек экен. Бул бир. Азыр айтып атат. Бул экөө кээ бир саясатчылар айтып атат. Бул экөөнүн тирешинен эл жабыр тартып атат. Булар бир мненияга келиш керек деп. Да, экөөнүн тирешинен эл кооптонуп турат. Экөөнүн тирешинен пайда издегендер да болуп атат. Ушул экөөнүн тирешинен бир жакка бир толкунду бир жакка буруп кетсек дегендер да болуп атат. Муну баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Элдешүүнүн бир эле себеби бар. Элдешиш үчүн Жээнбеков ТЭЦти жабыш керек. Сапар Исаков баш болгон коррупционерлерди акташ керек. Ошондо Атамбаев оозу жабылат экен. Элдешүүнүн себеби ушул эле болуп турбайбы? Анан эми ушул элдешүү, мисалы үчүн, экс-президент деле мындай бир ой жүгүртүп, ойлонуп, ушул ТЭЦтин тегерегинде болуп аткан коррупциялык схемага бир көз жүгүртүп, мындай бир талдап, анан аныгына тактыгына жетип койсо болмок экен да. Ага жетпей эле көрүнгөн жерден эле эми арманын айтып эле баягы кыргызда бир сөз бар да. Өткөндө бирөө айтып атат мага, ушул аябай жакты. 6 аял азага барса ар кимиси эме өз арманын айтып кошот экен деп. Бул барган эле жеринен эле өзүнүн арманын айтып атат. Барган эле жеринен өзүнүн арманын айтып атат. Таптакыр мамлекеттин келечеги же болбосо бир элдин тынчтыгы, элдин стабилдүүлүгү, экономиканын өнүгүшү,
коррупцияны ооздуктоо, элдин казанына кол салбоо деген түшүнүктөн таптакыр алыс калыптыр да. Өмүрбек Бабановду эч ким кеттеген жок. Мисалы үчүн бул шайлоодон кийин президенттик шайлоо болуп жаңы президент келгенге чейин эле өз ыктыяры менен эле мандатын тапшырып, ал эмес эли менен анча мынча убактылуу коштошуп, мен кеттим, саясаттан дагы кеттим. Мен өзүмдүн эле баягы көнгөн, илгертен берки билген бизнес талаасына, бизнесиме кеттим деп кеткен. Мен жана дагы айтпадым, Өмүрбек Бабанов экөөбүз сыяктанган эле Кыргызстандын эле жараны, кыргыздын эле бир жигити. Ал буга чейин деле Кыргызстанга кирип чыгып, чет мамлекеттерге учуп конуп эле жүргөн. Анан кийин эле эмне эле мен кетип атам. Эмне эле анын мен адегенде таң калдым да, тиги Өмүрбек Бабанов келиш керек. Ал келип мамлекеттин жүгүн көтөрүш керек. Сен кетип кал деп ким айтты? Жүгүңдү мен деле ойлойт элем, ошол окшогон чыгаан бизнесмендер бизнесин ушул жерде ачып, элдерди жумуш күчү менен камсыз кылып, мамлекетке налог төлөп, ушул жерде биздин казнабызды кичине кампайтып, экономиканы кичине көтөрүп турушун мен да каалайт элем. Аны эч ким кеттеген жок. Анан кийин өзү кетип калып, кайра келбейм деп атканынан анан мен абдан таң калдым да. Бул эмне, кандайча болду эле? Эмнеге буга ортомчу көбөйдү? Эмнеге бул айгай салып атат? Ошол жаатынан алып караганда мындай бир кичине бир илинчеги бар окшойт. Бирдемеден бир кооптонгон жагы бар окшойт. Мыйзам алдында бир жооп бере турган бирдемелери барбы деп. Эми жанагы шайлоо убагындагы баягы өзбек тектүү көбүрөөк жашаган аймакка барып сүйлөгөн сөзү боюнча ошол мезгилде кылмыш иши ачылган экен Атамбаевдин убагында. Эми ал кылмыш ишинен кооптоно турган болсо, келсин. Туурасын туура, туура эмесин туура эмес деп мыйзам алдында жооп берсин. Сот аны чечет, эгерде кылмыш иши бар болсо. Мен мындай деп айтат элем. Эми ошого ар ким ар кандай өзүнүн оюн айтып атат. Жок, ал жерде сүйлөгөн сөзү жалпы эле элге айтылган, жалпы өзбек кыргыз эмес, жалпы Кыргызстанда жашаган элдерге башыңарды көтөрүп, бийик көтөрүп жашагылагын. Силерди бир жерде кыйнаса, бирде бетсе, укук коргоо органдары кыйнаса, мындай бирдиктүү болуп, биримдик менен жооп бергилегин деп. Эгер ошондой ою болсо келип айтсын. Кеп ал айтылган сөздү ар кандай жака бурмалоодо эмес, кеп ошол улуттар аралык жаңжалдын саркындысы, ошонун өкүнүчү басаңдай электе, ошол биздин бир тууган өзбек улуту көбүрөөк жашаган жерге барып алып туруп кеп сүйлөгөндө, кайсы жерде сүйлөгөнү болуп атпайбы? Анан кийин бул менин оюм. Эгер ошол эле нерседен кооптонуп ата турган болсо, келе берсин. Аны эч ким келбе деген жок да. Айгай салбайлы. Эмне бир чоң мен уккан эмес экен, мүмкүн силер кабардарсыңар. Россияда жүрүп бир чоң утушка же болбосо бир Кыргызстандын атынан бир чоң бир байгеге жеттиби, Кыргызстандын атын чыгарып. Ошон үчүн 10 000 киши тосуп алам деп атабы. Болбосо келип жөн эле келе берген эмесин. Эмнеге 10 000 киши чыгыш керек экен? Ушундай элди козутуп, элдин бүйүрүн кызытып, элди жөндөн жөн чакырык кылып аткандарга бүгүнкү кайрылуу, президенттин кайрылуусу точка койду. Ар бир адам мыйзам алдында жооп бериш керек. Ал эмес жанагы форумдагы 7 апрелдеги сүйлөгөн экс-президенттин сөзүн мен чакырык катары кабыл алдым.